Саламатсыздарбы, мен Мурзахмат кызы Арзыкан. Бүгүн сиздерге PIC компаниясына кантип телефондон адам каттоо боюнча үйрөтөмүн. Chrome'го, Google'га кирсеңиздер болот, өзүңүзгө ыңгайлуу. Мен Chrome'го кирип эле бул жерге жазамын. Биринчи вход в личный кабинет деп жазып аласыздар. PIC деп анан мындай чыгат. Өзүңүздөр логин паролуңузду жазасыздар. Мен азыр логинимди жаздым, эми паролумду жазам. Мынакей мен логин паролумду да жазып өттүм. Эми регистрация кылыш үчүн бул жерде регистрация дегенди басабыз. Мына киргенде фамилия, имя, отчество, туулган күн ошолор чыгат. Бул жерде биз толтуруп чыгышыбыз керек. Мына мен жаза баштадым уже. Фамилия дегенге мен жазам, каттай турган адамымды. Топчубай кызы Шахрезада. Атын жазганда бул асла жазалат. Отчествосуга кааласаңыздар жазсаңыздар болот. Кааласаңыздар жазбай деле койсоңуздар болот. Анан бул жерге туулган күнү, ай жылын жазабыз. 27 апрель 4-ай болот. 1994-жылы. Анан номер спонсора дегенге мен өзүмдүн логинимди жазам. Сиздер дагы кимдин артына жаза турган болсоңуздар, ошону жазасыздар. 370858. Женскийди тандайбыз. Себеби аял кишини каттап атабыз. Почтовый индекске болсо, сиздер кайсыл жерден каттап жатсаңыздар, ошол облустун же шаардын индексин жазасыздар. Мен Кызылкая шаарынан каттап жатамын. Кызылкаянын индексин жазамын. Кызылкаяныкы 720 300. Странага кирип, кайсы өлкө болсо өлкөнү тандайсыздар. Кыргызстан. Бул жерге койсоңуздар болот. Кызылкаяны тандайбыз. Улица, дом, квартира, офис. Бул жерге телефон номерин жазабыз. Карасаңыздар 0 деп баштабайбыз. 0дон кийинки сан менен баштай беребиз. 501 709 927. Өтө абайлап каттайсыздар, номерди туура жазасыздар. Туураны номерди ката жазсаңыздар, SMS барбай коет. Бул жерге emailды жазабыз. Өздөрүнүн emailын туура кылып жазышыңыздар керек. Мына мен emailды жаздым. Жазгандан кийин бул жерде прочитал договор дегенге галочканы басабыз. Уже эми зарегистрироваться бассак болот. Ушундай күтө турабыз. Биз регистрация кылып бүткөндөн кийин ушинтип вы успешно зарегистрированы деп келет. Сиз ийгиликтүү адамды